Restoranın içinden kухня, барымызға салам. Бүгін мен кухнямда қонақта Аида. Қырғызстанда Астана Авто Дубай болса, Москвада Аида Авто Дубай. Бүгін бізге өзінің ең дамду жасаған тамағын бізге көрсетіп беремін деп кетті. Атамесі чоғы бөледі. Саламатсыздар, мен атым Аида. Мен бүгін апамның фирменный галстугын алып берейін деп келдім. Себебі галстугын өзіме жүрмін. Анда эмесе Аиданын жасаган галстугун көргөнчө, Аидаға менин 7 суроом бар. Ошолорду билгенче, жооп бергенче жасай берейин, көрсөтмөйүн. Азыр мен тамакка даярдалуучу немелерди даярдап алдым. Керектүүчү азыктарды дейли. Анан фаршым да даяр. Этти кандай кылдым? Эт негизи алиги баргандай калат, бирок мен өзүмдүн техникам боюнча мен колдо турган жагат атабыз. Колдо турганда более сочный болот. Мага немеден өткөргөн жакпайт. Мясодан өткөргөн жакпайт. Курак болуп калат. Ошон үчүн мен бүт баарын колдон турган жакпайт. Сиз анда жасайбыз, мен Москвага келгениңер канча жыл болду? Негизи мен келгениме быйыл 10 жыл болуптур. 2015-жылы келгенмин. Быйыл 10 жыл болуптур. 10 жыл аралыкта кандай жумуштарда эмгектендиңер? Сразу бул машина менен алып калган жоксузбу? Жок, мен негизи 2015-жылы келген жыл айтып берсем целый история болуп кетет, бирок кызыктуу жерлерин айтып берейин. Айтпасам болбойт. Ар бир иммигранттын башынан өтсө элек. Документтерге акчабызды алган, жасап беребиз деп, паспортун алган. Документтерге жөнөтүп коюндан кийин биз эртесин жумушка чыгып кетебиз. Подработкага. Мен шаардан келип, анан үйдүн кичинеси болуп, эрке өскөн кызмын негизи. Эртеси күнү эжем айткан, бирок мен бир тууган эжем айылда чогуу тайнем колундачы. Башкачабыз. Анан подработкага эжем бүгүн келип жүргөн да Москвагачы. Подработкага барсак, мен кыска шорта киіп, мен ойлогом ресторанчы, мен официант кылып иштейин депчи. Анан барсак биз деле бир орус айыл тосолуп, администратор тосолуп, биз кухняга көрсөтпөй. Ойлогом не, может, мен официант кылып кыска шорто майка элетам келгенбиз. Кирсек эле бизди ресторандын ичинен кухнянын ичинен мойкага алып кетип атпайбы. Мен кирсем, моундай эмне посуда бар. Катылган мойка барбы? Мен ойлоптум, биз по-моему ушактан форма береби же эмне бар деп эле. Я такая, оказывается, эжем көнүп калыптыр да, ал мурда келип иштеп жүргөн уборка, эми бизде в основном уборка иштеп турат. Кыргызда иштечү эле. Азыр болду, Кудайга шүгүр, более менее болуп калды. Эжем формасын берсе, ал мурда иштеп кеткен жер экен да. Ушка чечинип чыккандан кийин мен мага башка форма берет деп ойлодум да. Десем, кийин администратор мага да экинчи форманы чыгып берди. Карасам, уборщица формасы бар. Ошол башынан чыгып, бир сом акчабыз жок, документибиз дагы жок, таанышыбыз дагы жок. Көчөдө эле калганбыз. Бирок ошонун ардынан азыр көптөгөн электер. Азыр Кудайга шүгүр, Москва силзаны берип деген ошого дагы бир жолун алды. Анан каяктан болсоң, кайсы жактан болсоң? Мен негизи Оштон, апам Оштон Жапактан болот, атам болду негизи Нокаттан болот. Бирок биз атам менен апам кичинекейбиз эле эки жолго түшкөнгө байланыштуу мен Ошто. Акыркы эле чоңойгон шаарда. Көбүнчө мына машина менен эркектердин жумушу да. Анан сен кандай кыйынчылыктар болот? Же машинаны аябай жакшы билсең, сураган суроолор көп болот. Ар кандай нерсесин сурайт. Мындайча айтканда, запчасткалар эмдейт да. Биз машина десек, көбүнчө эле эркектерди элестетебиз да. Эркектердин жумушу депчи, аялдар кантип иштейт? Мага ошол кызык да. Мен бул сферага келип калган дагы бир историясы бар. Мен 2016-17 жылдан баштап келгенде, ошодон кийин мен баягы историядан кийин мен таксиде курьер болуп өткөм. Өзүм акча чогултуп 138 миң ошого алды. Өзүм машина алып доставкага киргенмин. Доставкада уже 3 жылдан кийин уже правам немеси жетип, таксиге 3 жыл стажым жетип, таксиге өтүп кеткен. Таксиде иштеп жүрүп, ошол жактан көп тааныштарды ашырдым. Именно ошол таксопаркта иштедим. Кийин документ ошол именно таксилерге документ жасап иштедим. Анан ошол жакта иштеп жүргөн таксист бала менен кийин жакшы достошуп эле, ошол таксист бала кийин Дубайга кетти. Анан ошол аркылуу мен иштешпейсиңби деп ошол предлагать этип калды. Анан кийин 10 жылдан кийин мен недавно 2-3 жылдан бери такси иштебей калдым. Салондун сферасына өтүп кеттим.
Ошол Дубайда азыр иштейт. Мухаммед деген бала. Мен ошол менен иштешем. Алар сага жардам берип ал жактан мен бул жактан заказ алам. Заказ алып туруп биздин өзүбүздүн WhatsApp группабыз бар. Инстаграмда өтүшөт, каалоочулар өтүп ошол жакта каалаган нерсени бир күн мурда бизде прайс листтер жөнөтүлөт группага. Эртеңки аукционго кандай машиналар коюлат, баалары канчадан стартовый ценалар менен. Өзүнүн машиналары кайрылса Мухаммедке кайрылса бизде группанын атын мен Мухаммед экөөбүз анан мага жазып байланыштуу мен Москвада мен болгоныма байланыштуу ошону бул жакта да мага кайрылышат. Анан мен ошо акчасын алып Мухаммедке мен жиберем. Ортаны машинаны негизи бир айдан болот. Бир айдан 2 айга чейин узаттай кетет. Москвага кандай максат менен келдиңер? Ушул 10 жылдын аралыкта кандай жетишкендиктерге жеттиң? Москвага бизге көбүнчө эле материальный кызыктырат да материальный жактан айтсак бизге ошол кызык болот. Чыргаганыбыздан келбейбиз, көрүп катнайдан келебиз го негизи. Мен деле ушу башка мигранттардай эле үй кылайын деп балам кичинекей балда келдим. 2015-жылы келдим. Балам 2 жашар эле. Үй кылайын, крыша кылайын эле келгем. Кудайга шүгүр үй алдым. Балдарым чоңойту. Мен уже 5 жылдан бери ушу бүйөмө ЗЕГСОго түшкөндөн бери эле Кудайга шүгүр балдарым өзүм жалгыз эптеп, өзүм 15 чыкканда келди. Ардын техникасы бар гана мен личный эк салдым. Туруп анан кийин эки чаала куруптур. Азыр өзүңдүн үстүндө жүрөм деп атасың да. 5 жылдан кийин өзүңдүн үйүңдү курасың. Ташкентте тамаша алып койдум. 5 жылдан кийин буюрса өзүм мекенибизге кайтып, жеке ишкерлигим уланткым келет. Жеке ишкерлигим улантып ушул туулуктар менен өзүмдүн бирчиленин салонун ачып, анан өзүмдүн мекенибиздеги машина менен камсыздоо. Ушул автодубайыңды Кыргызстандан улантып, Кыргызстандагы мекенибиздерди машина менен камсыздоо. Жакшы ой максаттарың бар экен. Тилеген тилектериң ишке ашсын. Ар бирибиздин кыялыбызда ошо өз мекенибизге кайтып, өзүбүздүн мекенибизге салонубузду кошуп, качактан алып кеткен опыттарыбызды өзүбүздүн мекенибизде дагы колдонобуз. Анда эмесе достор, Айданын жасаган галпысы даяр болуп калды. Кана эмесе оттип көрөлү. Аябай дамдуу болуптур. Действительно, баягы пашта кылганда галпысы кичине кургак болуп калат да, эти колго туураганда мындай сочный болуптур, аябай даамын берип, сонун болуптур. Рахмат. Дагы бир нерсени айта кетели. Айданын атынан сиздерге бир сонун белек бар экен. Аны кандай утуп алабыз десеңиздер, өзүңүздөрдүн башыңыздардан өткөн кызыктуу окуяны комментарийге жазып кетсеңиздер, Айдадан белек. Кандай белек? Айда өзү айтып кетсин. Ооба достор, ушул посттун астына кызыктуу комментарий калтырып кетсеңиздер, менен салонго сертификат берилет. Жакшы экен. Биздин каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Ушул менен биздин видеобуз аяктады. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.